6 жылдык тарыхы бар Улуу Тоолор басмаканасы жылына жок эле дегенде 100 миңдеген ар кыл багыттагы китептерди басып чыгарат. Ал эми бул китеп чыгаруунун машакаты жана ырахаты туурасында алдыңкы мүнөттөрдө азыркы азамат тараптарды көрсөтүүсүнөн көп болсуздар. Кызматыңызда болсо мен Айгерим Токтоналиева болом. Саламатсыздарбы? 26-га чыкканыма 26 жыл болду деп коем. Өзүм абдан жаш сезем. Идея көп, жасай турган иш көп. Ошо казарманын китепканасы бар эле. Ошол жерде абдан билимдүү аялдар, ошо генералдардын, полктун башчысынын аялдары китепканачы болуп иштешчү. Анан ошондо мен жакшы таанышып алып, анан көп китеп окудум ошол жерденчи. Анан ошол кезде мен абдан белгилүү журналист болчумун. Себеби абдан мындай коомчулуктун көңүлү бурулган макалалар жазчумун да. Корчу маселелерди көтөрчүмүн. Ооба, көпүрө катары кызмат кылабыз да. Себеби автор чыгармасын жазганда анын колунда бир эле экземпляр да. Анан азыр мурда кагаз түрүндө гана жайылткан болсо, азыр экинчи варианты пайда болду, электрондук варианты дагы. Атайын сайттар пайда болду. Китеп саткан, китеп окуткан, биз өзүбүздүн да басмакананын сайтын түзөлү деп аракеттерди көрүп атабыз. Биздин сайттын аты УТ деп аталат да. Улуу Тоолор деген эки сөздүн башындагы У, анан Тны коебуз, УТ сайты депчи. Жумадин Кадыров Ош облусуна караштуу Каракулжа районунун Айтлуу Алайкуу айылында тоолуп өскөн. Балалыктын байоо кездери мектеп курагы дал ушул айылда өткөн. 1985 жылы орто мектепти ийгиликтүү аяктоо менен Орусиянын курамындагы Тамбов облусундагы Иван Мичурин атындагы мамлекеттик педагогикалык институтунда билим алган. Айтымында адамдын адам болуп калыптануусуна анын чөйрөсү, алган тарбиясы жана билими чоң түрткү. Биринчи эле алгачкы кадамды таштаганда эле бир нече чечимдер туура болуп калыптыр. Аны деле билип жасаган жокмун. Окусам болду десем болот. Мага Сергей Юрьевич Белозеров деген дагы ошо полиграфияда иштеп жүргөн жигит түшүндүрдү. Сен айлык деп койбо деди. Сен иштеген көлөмүнө жараша орусча сдельная оплата труда деген бир мамиле бар. Ошол боюнча жумушчулар иштетсең жакшы болот деди. Анан тарифтерди көрсөтүп берди. Анан тарифтерди мисалы канча кагаз бүктөгөндө канча айлык төлөш керек, канча кагазды китепти тиккенде кантип төлөш керек, ошолорду чыгарыш үчүн мен өзүм биринчи отуруп алып анан өзүмөн эксперимент жүргүздүм да. Кагаздарды алып келип, үйгө алып келип туруп бүктөп, бир күн кечке бүктөп, анан мынча бүктөсө болот экен, буга мынча убакыт кетти, мынча күч кетти, мынча айлык койсо болот деп ошо тарифтерин аныктап, анан ошодон мен ошол кадам туура болгондуктан жумушчулар дайыма кызыгып иштейт да. Дүйнө жүзүндөгү эң алгачкы басмакана 1445 жылы Иоганн Гутенберг тарабынан ойлоп табылган. Ал биринчилерден болуп басма станогун иштеп чыгып, дүйнөдө алгач ирет массалык түрдө китептер басылып чыга баштаган. Бирок айрым тарыхчылар буга чейин эле жапырт түрдө китептер чыкпаганы менен бирин-экин басылмалар болгон деп да айтып келишет. Ошол кездеги станоктор жаңыланып олтуруп, бүгүн заманбап басмаканалар орун алууда. Алардын бири басуу жаатындагы стандарттык талаптарга жооп берген Совет жана Киев көчөлөрүнүн кесилишиндеги Улуу Тоолор басмаканасы. Кадыров Жумадин акын жана жазуучу, билими жогорку. 1986-1988 жылдары Орусиянын Владивосток шаарында аскер кызматын өтөгөн. Эмгек жолун Аалам гезитинде кабарчы болуп иштөө менен баштаган. 1993-1995 жылдары Жаштардын Тулпар адабий көркөм журналында редактордун орун басары болуп иштеген. 1997 жылы Бийиктик басмаканасын уюштурган. 2014 жылдан бери Улуу Тоолор басмаканасын жетектеп келет. Басмакана ишин алгач китеп бетине жарык көрүүчү текстти компьютердин бетине түшүрүп алуу менен андагы ар бир тыныш белгилерин, маани маңызын текшерүү менен баштайт. Андан соң китептердин беттеринин номерлери коюлуп, мазмуну түзүлөт да, сүрөттөрү түшүрүлүп, ички жана сырткы дизайна иштеп чыгарылат. Бул аракеттер 10 чакты адамдын кол алдында жүргүзүлөт. Китеп өндүрүшүнүн эң башталышы болуп, аны басууга даярдоо этабы эсептелет да. Даярдоо деген бул абдан жоопкерчиликтүү бөлүк. Биринчиден автордун идеясын түшүнүш керек, жана айттым го, жакшы кабыл алабыз деп, жакшы мамиле түзөбүз деп. Абдан жарык маанай менен кабыл алыш керек. Андан кийин анын эмне каалап атып толук түшүнүш керек. Анын келишимин түзүш керек. Мынча нуска, мынча убакыт, мынча каражат депчи. Андан кийин мына кызматкерлерибиз компьютерге салып, калыпка салышат, корректурасын жүргүзүшөт, редактированиясын жүргүзүшөт, дизайн жасашат. Ошодон кийин китеп
Анан кийин үлгү нуска чыгып туруп, анан кийин биз кол коебуз, автор кол коет. Ошондо үлгү нуска даяр болот. Компьютерден бардыгы иретке келгенден кийин басмаканага келип түшөт. Ал жерден китеп бетине чыга турчу материал калыпка салынат, кийин калькага чыгарылат, монтаждалат, ага ылайык форма пластина жасалат. Андан соң гана басуу аракеттери көрүлө баштайт. Бул станок өзү Советтер Союзунан мураска калган Ромайор деп аталган эле станок. Өзү кичинекей эле, баягы желмогуздун кичинекей кыйын дейт го. Ушул станоктон эле абдан көп жумуштар жасаса болот да. Ошо биринчи ушу жерден кагазга мынтип басылып чыгат. Иштетип көрсөң. Мунун ылдамдыгы жогору. Басып чыккан бир күндө 40 миң, 50 миңге чейин барак басылат да. Анан бул мына кызматкерибиз дагы күчтүү адис, станогу да мыкты станок. Кичинекей болгону мененчи. Эртеден кечке иштесе 40 миң, 50 миңге чейин басып чыгарат. Биринчи бир тарабын басып алып, анан экинчи тарабын. Биринчи бир тарабын басып, кайра пластинаны алмаштырып туруп, экинчи тарабын басып туруп, анан ошондо эки жагы тең басылып калат да. Пластинасы мынакей. Моундан нар жакка көчүрүлөт. Анан кийин кагаз экөөнүн ортосунан, моунун астынан кысылып тийип өткөндөн анан нар кагазга текст жугат, ылдый түшүп калат. Боёктор каяка коюлат? Боёк мына бул жерге коюлат да. Мына жерге коюлат. Анан ушудан наркып алган, балдан балга жугуп отуруп, анан кийин эң керектүү өлчөмдөгүсү мына эмеге жугат да, мына резинагачы, анан резинадан кагазга кайра көчүрүлөт. Бул жакта боёк бир эле түс боёк колдонулабы сиздер? Бул станок бир эле түс. Бул станок азыркы татта канча сом турат эми баасы? Бул эмки 70-80 жылдары чыккан станок. Азыр бул арзан эле болуп калды. $500, $1000 тегерек деле болушу мүмкүн. Бирок сапаты жакшы экен. Сапаты жакшы ооба. Мынакей жанагы темир мол да. Мынага көчүрүлөт. Анан муну болсо мына барабанга илет. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп тургандай, ушул темир сыңар өзүнчө буюмдун бетине жазылган жазуунун бардыгы тең китепке басылып чыгат экен. Андан кийин бүктөө, басмакана тили менен айтканда фальцовкалоо иштери жүрүп баштайт. Чоң көлөмдөгү китептерди чыгарууда бул аракеттер атайын аппараттын жардамы менен жүргүзүлөт. Ал эми чакан китептер колдо эле кадимки сызгыч сыңар буюм менен бүктөлөт. Бул жайда дал ушул бүктөө менен аракеттенген жумушчулар күнүнө жок эле дегенде 1000–1,5 миң сомго чейинки каражат табат. Ал эми бир айда орточо эсеп менен алганда 30–35 миңге чейин жетет. Анан бул жактан жумуш бүткөндөн кийин бул жакка берилет. Мында кызматкерибиз бүктөп атат. Барды колго бүктөлөт экен да? Ооба, станокко бүктөсө да болот, бирок майда тираждарды колго бүктөшкө туура келет да. Станокко 5 миң, 10 миң чоң тираждар салыш керек. Булар 300 китептер, ошон үчүн колго бүктөшөт. Ушу бүктөп атканда эми эже канча убакытта канча китепти бүктөп бүтөсүз эже? Бир тиражды 1,5 сааттан соң да. Бир күндө 5 миңден 10 миңге чейин барак бүктөй алышат бир күндөчү. Ошондо 500 сомдон 1,5 миң сомго чейин иштей алышат да бир күндөчү. Бир күнүн ичинде? Ооба. Жакшы экен. Эже да колдору тип-тиз болуп калыптыр да, сызгычтай эле, чийип эле. Роботтой эле иштешет. Жакшы экен. Бүктөлгөн китептердин беттерин кесип алуу менен кайрадан желимдин жардамы менен дептерлеп чогултуу да чоң түйшүк. Дал ошол жыйналган барактар аппарат аркылуу бириктирилип тигилип алынат. Тигүүдө көбүнесе кадимки кийим тигүүчү жиптер колдонулат. Бир чыгарганда басмакана бир даанадан 5 миң, 10 миң нускага чейинки китептерди басып чыгарат. Бүктөлүп бүткөн китепти анан могул жака дубалга тизип туруп, анан чогултушат. Орусча подъемка дейт, көтөрүлөт да. Чогултулганда анан кийин. Боюнчабы жагы? Ооба. Ар бир могул жерде 16, ар бир басмакага 16 беттен да. Анан 16, 32, 48, 64, 76, 80, 96 болуп кете берет да. Анан ошондон китептин блогу даяр болот. Өндүрүштүн 3-чү кадамы болуп, монтип тигүүсү эсептелет да. Мына станогубузду 2004-жылы сатып алган элек, ошодон бери эле ошо иштен башы чыкпай эле иштеп атат. Бул
өтө жоопкерчиликтүү участок болуп, бөлүк болуп эсептелет да. Бул жерден түз тигилсе, жакшы тигилсе, китептин өмүрү узак болот. Эгер жакшы болбой калса, анда чачырап кетиши мүмкүн. Жок, ар бир 16 бетти бирден тигет. Ар бир 16, ошон үчүн басма табак деп айтылат да. Ар бир 16 беттен бир басма табак болуп, мисалы 400 бет болсо, ошондо 416 бөлүш керек. 25 басма табак болуп калат да ошондочу. Яна бир күндө бир 500 000 китеп тигишет жерденчи. Жиптер, ак жиптер колдонулат экен, көбүнчө. Көбүнчө ак жип колдонулат. Кадимкиле жиптер турбайбы? Ооба, кадимкиле жиптер. Аппаратураны канча сомго сатып алдың сен кезинде? Ошол кезде $5000 калган болчубуз. Азыр булар дагы эле ошол басында турат. Ашыкча жерлери кесилип алынгандан кийин китепти мукабалоо, пресстөө, кургатуу иштери аткарылат. Даяр өндүрүм ээси келгенче басмаканада сакталып турат. Тигилген китепти бул жерден кесебиз. Кесе турганга кезекке келди. Кесип көрсөң. Аппарат экен да көп кызматта. О, көп кызматта. Жоопкерчилик бар окуп, кол кесе алып дегенде. Коркунуч бар. Ошончо этият болуш керек да. Ою ушул жерде болуш керек. Ушул жерде туруп алып ар неме эстегенде алаксып кетет кишичи. Бул аппаратты мындай станоктор, бул эски маркасындагы станоктор кеңирле сатылат буларчы, тапса болот. 1000, 2000 доллардын кереги. 500 тапса болот, мындайлар азыр ортолукта абдан көп типографиялар ачылып кеткен болчу. Азыр кайра айрымдары жабылып атат да, ошон үчүн жабылып аткандар сатып атышат. Кескенде учактарды бататтан курчуп турасызбы? Ооба. Бир жумада бир жолу, эки жолу станогун чечип алып, бычагын чечип алып курчутушат. Тигилди китеп, кесилди. Анан кийин эми мынантип мукабасына чогуу бириктириш керек болот. Анан мынтип муну станок менен да иштесе болот, бирок биз болсо майда тираждарды, майда нускаларды ушинтип кол менен эле салып коебуз да. Могулдагы жана көрсөтпөдүмбү, ошол Роза Айтматованын китеби, Мамасал Апыштын китеби, анан кийин Келдибек Ниязовдун китеби, ушу мамлекеттин тапшырмасы менен чыгып аткан китептерде моундай болуп туруп, мынакей. Клей шыбалып туруп, анан крышкасы бияка жаткырылат дагы, анан экөө биригет да. Мына мукаба. Желимдери эмне алган желимдер? Кадимки деле базардан аласызбы? Ооба, желим базардан алабыз. Пуба деген клей. Колго чапталса сапаттуу да болсо керек э? Жок, колдуку баары бир станокко жетпейт. Атайын азыр Бишкектеги чоң күчтүү басмаканаларда мукабалоо процесси толугу менен автоматташтырылгандар бар. Алардыкы кыйла эле жакшы да. Чаптагандан кийин үстүн оор нерсе менен Бастырыш керек болот, ооба, бастырыш керек болот. Могу станокко бастырып коебуз да. Кадимкиле темиркен да, э? Ооба, пресс. Кандай басым менен басат? Iya. Канчалык деңгээлде? Бул эмесин эле колдун күчү менен эле токтоп калганга чейин бурай берет. Анан бир саатка чейин кырмап турушса эле жабышып калат. Ооба, кайра чыгарып алып туруп анан таңышат. Ошо менен китеп даяр болот, анан авторго берип коебуз же базарга чыгарабыз. Жумуштун бүтүшү болуп, даяр китептерди монтип 10дан, 15, 20дан, 30дан кылып бөлөмүнө жараша таңгандан кийин анан китеп даяр болду болуп эсептелет. Ошодон кийин авторго телефон чалабыз. Китебиңиз бүттү, алыңыз деп айтабыз, анан же алып кетет, же үйүнө жеткирип беребиз. Ошондой. Жеткирип берүү кызматы кандай каралган? Жеткирип берүү кызматы биз өз каалообуз менен жеткирип беребиз, ага өзүнчө акча албайбыз. Акысыз э? Автордун ыраазычылыгы үчүнчү. Улуу тоолор басмаканасы ар жыл сайын 100 миңдеген китептерди басып чыгарат. Алардын басымдуу бөлүгү адаби чыгармалар. Айтымында Адай айдыңдагы эркиндик жана атаандаштык жаштардын бул тармакка агылып кирүүсүнө жакшы өлгө түзүүдө. Бул көрүнүш абдан жакшы жашаан. Мезгили келгенде мыктылары иргелип чыга келет. А жакшы чыгарма жаралыш үчүн эркиндиктин болуусу шарт. Азыр жаштар адабияты абдан жанданып, дүркүрөп өнүгүп атат десек болот. Себеби мен көптөрүн жеке да тааныйм, жана чыгармачылыгына дагы көңүл бөлөм. Анан проза жазгандарбы, ыр жазгандарбы жакшы изденип атышат. Алар мурдакыдай идеологиялык чектөө же болбосо бир
багыт берүү деген жок, толук эркин болгондуктан өздөрүн эгер эле чыгармачылыкка арнап аткан болсо, чыгармачылыкка чын дил менен берилип аткан болсо, мыкты чыгарма жаратканга мүмкүнчүлүктөр толук бар азырчы. Дал ушинтип жаштар адабиятына таасын баасын берген Жумадин Кадыров өзү да чыгармачыл инсан. Анын алгачкы ырлар жыйнагы 1995 Утурумдук коштошуу деген ат менен жарык көргөн. 2000 жылдан тарта Кыргыз Республикасынын Жазуучулар союзунда мүчө болуп, чыгармачылыктын чыйыр жолунда талбай изденип келет. Келгиндей учуп келген жаңы гана, келдиңби махабаттын маалымага, көп жылдан кийин гана кезиктирип, кайыптан жаралган кыз Заринага. Тийбестир Кудайымдын каарымага, керексиз десем кыздын баарымага, баарынын сулуулугун бириктирсең баары бир жетпей калат Заринага. Карабай жашоомдун көп азына да, карабай жай кыш күзү жазына да, көлөккө болуп талбай ээрчий берсем, качандыр буйрар тагдыр анымага. Сүйүптүр, жетиптир деп Заринага, суктансын адамдардын баары мага. Жумадин Кадыров жетектеген басмаканада баса белгилеп айта кетчү ийгиликтер да арбын. Кеп жөн гана мактоо баракчасында эмес, кыргыз адабиятын ааламга таратууга болгон салымда. Улуттуулар басмасын чыгарган китеби биринчи кезекте эмнегедир Израилге кетти да. Жаңыдан иштеп баштаган кезде Анис Кургенович Зарифян деген bir замандашыбыз бар, мыкты. Ошо кишинин карындашы Израилде жашайт экен, ошо кишинин китеби чыгып, Мой театр деген китеби чыгып, Израилге кеткен. Экинчи жолу Москвага кетти. Москвадан бир автор келип бизден чыгарып кеткен. Себеби бизден чыгарып, анан ташып барган арзан болуп калат экен да. Андан кийин Кытайга кетти биздин китептер. Артуш шаарындагы мамлекеттик басмакана менен тыгыз иштешип, анан алардын тапшырмаларын аткарып, ошол китептер кайра Кытайга кетти. Былтыр дагы Жумго тааны деген китеп болсо Пекин шаарынын тапшырмасы менен ошондой китеп чыгарды. Өзүнө максималдуу талаптарды, татаал тапшырмаларды кое билген Жумадин Кадыровдун басмаканасында бүгүнкү күндө 50 адам эмгектенет. Учурда бир гана басма иштери менен алек болгон жамаат жакынкы аралыкта ишканадан чыккан ар бир китептин электрондук түрүн түзүүнү пландап жаткан маалы. Ушул жана башка бир канча алдыга коюлган максаттарын көздөй узак жол басууга даяр турган эмгек жамаатка кааларыбыз арыбас мээнет. Борбор калаада жалпысынан алып караганда 100гө чукул басмакана болсо, алардан чыккан китептердин дээрлик көпчүлүгү да ушул борбордун ичинде жайгашкан эле китепканаларга же болбосо республикадагы бардык китепканаларга таркатылат. Ал эми Улуттуулар басмаканасынын өзгөчөлүгү өздүк китепканасы болгондугунда. Тактап айтканда, да ушул жайга келип каалаган китептерди акысыз эле каалаган убакытка чейин окуп кетсеңиздер болот. Бул да болсо азыркы азаматтар жазып жаткан эмгектердин бири болду. Кийинки берүүдөн амандашканча саламатта туруңуздар. Мээнетиңиздер адал, тапканыңыздар берекелүү болсун.